Ne gidiyorsun? Ya boldu da orada. Ya çap geldi. Kettik ay. Enеңді оқмыш қиын бола бересің. Қиынсың ба? Албай қойсаң бола бересің. Албай қойсаң. Неге болмады? Сен осы қара қалып келесің. Асман Курулуштун партиясы жеттиби? Ооба стилдикичи? Жаша толкуну тинчемес, бирде бик, бирде ылдый, жүрөк сагар. Биз эми кантебиз? Товардын акчасын кантип гана төлөп беребиз? Кана товар, кана акча, сыйыңар менен бергиле. Качан бересиң акчаны, качан? Кана товар, кана акча, сыйыңар менен бергиле. Көрсөтөм силерге. Баары сенден башталды. Менин жашоомду буздуң. Айнура, акыркы шансыңыз. Ал акыркы тыйындарын санап, терең дем алды. Эми кайдан, кимден жардам күтөт? Бизден терезе алып эле жүрөсүз. Бир да жолу катачылык кетирдик беле? Бир мүмкүнчүлүк бериңиз. Айнура, акыркы шансыңыз. Эң чоң курулуш компаниянын жетекчилигин 50% алдын ала төлөө менен заказ кылууга Айнура ынандырды. Айнура Түркия жана Кытай менен эксклюзивдүү келишим түзүп, өз ишканасын дүйнөлүк деңгээлге чыгарды. Жылдар бою күчтүү болууга аракет кылган Айнура акыры өзүнө убакыт тапты. Сиз кичинекей кезде атаңыздын зомбулугун көргөнсүз. Ошондуктан жашоодо ушундай мамиле нормалдуу деп ойлогонсуз. Ооба, атам апамды катуу сабачу эле. Апам байкуш, чогуу бир үстөлгө отура албай титиреп турчу. Өмүрүмдү ушунча сага кор кылганым жетишет. Балам да эми коркпой, тынч жашасын. Көккөн катын. Эй, бул бизнести мен баштабадым беле? Бизнес да меники. Бизнестің меники. Уулумдун атасы экениңди сыйлап, үлүшүңдү бөлүп бердим. Кош бол. Арадан 10 жыл өттү. Айнуранын компаниясы Кыргызстанда өзүнүн заводун куруп, ачылыш аземи болду. Ачылыш аземине өкмөт башчысы жана чет элдик коноктор катышты. Жашоо бул чоң толкундар менен күрөшүү. Башында толкундардан корксок, кийинчерээк ошол толкундарды минип, серфинг тепкендей жашоону үйрөнөбүз.